Саламатсыздарбы ата-энелер. Бүгүн чогулуштун темасы ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Максаты ата-энелердин жоопкерчилик милдеттери, ата-эненин педагогикалык маданиятын көтөрүү, балага туура тарбия берүү жөнүндө сөз кылабыз. Үй бүлөдө атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн калыптандырат. Бекеринен кыргыз эли атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген эмес. Ал эми эне балдарына мээрим төгүп, ички дүйнөсүнүн тынчтыгын камсыздайт. Көбүнчө ата-энелер жумуш, турмуш тиричилик деп колу бош болсо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү. Алыста болсо да телефон аркылуу жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, шыктандырып, мисалы мен сага ишенем балам, сен эстүүсүң деп жана башка ушул сыяктуу сөздөр аркылуу кабар алып билип турса, бул балага дем күч болот. Алар ата-энеси алыста же жумушта болсо да менин окуум, жашоомо кызыгат, кам көрөт деп сезип, өзүнүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Турмуш тиричилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, куш көңүл мамиледе болуп, же балдарына зомбулук менен тарбия берген, мээрим жетишпеген үй бүлөлөрдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар. Ал эми экинчиси мээримге тойбогон, бирөөгө да жылуу мамиле жасай албаган агрессивдүү балдар. Мындай балдар келечекте өзүнө да, жакындарына да, коомго да зыян келтириши мүмкүн. Ошон үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, балдар тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп тарбияласа, келечекте үй бүлөгө да, коомго да пайда алып келген балдар өсүп чыгат. Бала тарбиясы эптеп төрөп, кийиндирип, тойгузуп, айтканын баарын алып берүү менен боло турган, өзүнүн өзү жүрө турган маселе эмес. Бул балдардын алдында да, коомдун алдында да, Кудайдын алдында да өтө жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ата-энелер ар дайым эсте тутуубуз зарыл. Балага туура тарбия берүү, анын тентектиги үчүн жазалоо жана жакшы болгон үчүн сыйлоо гана эмес. Бала мүнөт сайын жаңы нерсени үйрөнүп, аны ушул боюнча кабыл алат. Акыл эси да, түшүнүгү да ушул көз карашына жараша калыптанат. Ошондуктан аларга кичинесинен баштап чоң турмушка карай туура багыт берүү абдан маанилүү. Себеби алар биздин эртеңки келечегибиз. Кээ бир ата-энелер балдары чоң ката кылганда же коомго, адамдарга коркунуч алып келген кылмышка жакындаганда катуу өкүнүп калат. Учурунда бала тарбиясынын жоопкерчилигин сезбегенин түшүнөт. Ошон үчүн мындай абалдын алдын алуу, бала тарбиясына акылмандык, жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарыл. Кымбаттуу ата-энелер, бүгүн балдарыбызга татыктуу тарбия берип, эртең балдарыбыз ыймандуу болуп чоңоюп, турмуштан өз ордун таап, коомго чоң пайдасын тийгизип турса, бул биздин бактылуу карылыгыбыз. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, сиздерге бекем дыйын соолук, тынччылык, аманчылык, бакубат дөөлөттүү карылык каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.